баш ооруну кантип үй шартында калтырса болот? Баш ооруну калтырыш үчүн лимфа массаж жана висцерал массажын жасаңыз. Лимфа массаж бул моюндагы без тамырлар керексиз нерсеге көбүрөөк толуп жылбай калгандыктан мээге жаш кан барбай калат. Мен дайым сиздерге айтып келем, урматтуу мекендештер, бизде кан тамыр бар. Ал кан тамыр келет, бизди багат, биздин клеткаларыбызга тамак азык заттарды, кычкылтекти, гемоглобинди, микроэлементтерди, гормондорду баарын алып келип берет. Ар бир денебизге кызыл кан тамырлар тамак алып келип берет. Мына ошо кызыл кан тамырда келип аткан артериянын ичиндеги қан канчалык таза болсо, ошончолук баш оорубайт. Качан баш ооруп калат экен? Бизге тамактангандан кийин керек жок нерсе кетет экен лимфа менен. Мына ошол лимфа бездери толуп калганда мээге кеткен кан тамырларды кысып коет экен дагы, кан барбай калгандыктан баш ооруйт экен. Анда сиз лимфа массажын жасаңыз. Бул YouTube'да берилген. Сөз түрдө лимфа массажды мен денени 3кө бөлүп жасагыла деп айткам. Биринчи бөлүк баш бөлүгү, экинчи бөлүк көкүрөк бөлүгү, үчүнчү бөлүк бут жак, ылдыйкы бөлүк. Мына ошонун баш бөлүктү туура баштаңыздар. Туура акыреттин үстүнөн моюндагы бездерди туура жылдырыңыздар, башыңыздын ооруганын өзүңүз сезесиз. Буга кошуп сөзсүз түрдө жатып курсакка массаж жасаңыз. Курсактагы органдар албетте жыйрылып калганда алтын чыккан кан эң биринчи курсакка кетет. Аорта деген чоң кан тамыр менен келет. Мына ошо аорта кан тамырынын кызарып шишип турган органдарыңыз кысып койгон үчүн кан экинчиси мээге ошолор кысылып калгандыгына барбай калган үчүн башыңыз ооруп атат экен. Демек сиз курсакка массажды сөзсүз жасаңыз. Сиз аптекага чыгып калбаңыз. Сиз химикат препаратты ичип башымды оорусун басам дебеңиз. Сиз эң жакшысы жата калыңыздагы курсакка массаж жасай коюңуз жана баш жактагы лимфа массаж жасаңыз, сиз баш оорудан арыласыз.